Эгер биздин элибиздин көпчүлүгү түбө амметін Кудай ар кылсын, көпчүлүгү эгер ошондой болсо, анда унчукпайт элек анда. А биз аны наоборот тескерисинче тыйышыбыз керек. Биздин ал каада салтыбызга туура келбейт да булчу. Ассаламу алейкум туугандар. Анан салам алейкум Садыр Кожоевич, мен сизге кайрылгым келди да. Жана ушул сөзүңүздү угуп кичине мындай ойго батып кеттим да. Сиз айтып атасыз, көпчүлүк кесили ушундайлардан түзгөн болгондо биз унчукпайт элек депчи. Биздин коркуп атканыбыз ушул да, Садыр Кожоевич. Биздин коркуп атканыбыз ушул да. Ушулар көбөйүп кетпесин, келечекте булар көп пайызын түзүп калбасын Кыргызстанда. Көп пайызын булар түзүп кала турган болсо, анда булар башкарып калат мамлекетти. Анда булар эметип калат. Анда бизде Кыргызстанда келечекте булар көп пайыз түзө турган болсо, анда согуш обеспечен болот бизде. Кыргызстан жок болобуз анда биз. Улут катары жок болобуз. Биздин каада салттар уже жок болуп атат четинен. Аны өзүңүз байкап атасыз. Канча деген биздин каада салттарыбызга чекит коюлуп, канча деген мыйзамдар чыгып кетти каршы. Тыюу салынып калды ошондой нерселерге, каада салттарга. Ушулардын кесепетинен Садыр Кожоевич, анан биз коркуп атабыз да, дагы коркуп чыгып атабыз, жазып атабыз, посттор жазып атабыз, жок кылгыла, тыюу салгыла, жоопко тарткыла ким пропаганда кылса деп биз чыгып какшап атабыз, айтып атабыз. Анан сиз акырын чыгып туруп жөн эле бир эскертүү берип койдуңар да. Жөн эле антпегиле, бул жаман, мындан кийин антпегиле деген сыяктуучу. Толчок. Акыркы 30 жылдан, 90 жылдан бери булар пайда болгон. Ошо 90 жылдан бери буларга ушундай эле эскертүү болуп келатат. Ушундай эле болуп келатат. Антпегиле деп эле чунчукпай келатат. Буга чейинкилер вообще коркуп келген даже булардан. Сиз келип кичине тыюу салдыңыз, кичине тартипке алып келдиңиз, бирок баары деле мынакей өткөнкү 8-мартта суранса, макул деп макулдугуңузду берип койдуңуз. Чыкты, мына чыгышта эмне болду? Кайра эле пропаганда болду, кайра лозунгтар менен чыкты. Келинизация бул деген кул болот, анан тигиндей болот. Келин болбогула типа дегендей, кайненеге кызмат кылбагыла, ата энеге милдеттүү эмессиңер, ата энеңе баш ийбе дегендей сыяктуу лозунгтар менен чыгышты. Бул бузукулук, ачык айкын бузукулук да бул. Мамлекеттин, Кыргызстан өлкөнүн, Кыргызстан улуттун каада салтына, улуттун көбөйүшүнө, эмесине бүт баарына кандай десем мындай бузукулук кылып койду да. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оолум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер, жок дегенде. Мени көрсө, апа деп, мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар, суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Бузукулук кылды. Биздин жаштарыбызга жаштардын психологиясын бузду да. Булардын психологический травмасы, бул травма да. Бул травма экенин баары билет. Бул психологический травма. Мындайларга көбүнчөсү жанагы эң баштар, эркелер, ата энесине баш ийбеген жанагы эрке балдар да көбүнчөсү ошо эркелер, анан колунда барлардын балдары ушундай болуп калат. Ушундай көкмө болуп калат, баштан айныпчы, кыршастайпчы. Анан баягы феминизмге өтүп кетишет, жанагы гей болуп кетишет. Бирок мунун баары акыры бир күнү болсо бир күнү тыйылат, өзүнө эсине келет. Бирок булар эсине келиш үчүн булар жок дегенде 70-80ге чыгыш керек. 70-80ге чыкканда эсине келип осознавать этет, что бул психологический травма экенин ошондо түшүнөт булар. Бирок ошого чейин канча деген биздин жаштарыбыздын психологиясын бузуп, психологический травмага алып келип атат азыр. Ушул лозунгтар менен. Да жакшы, ооба, соц тармактарга көп тарабаптыр, бирок анча-мынчалар биздин эле өзүнүн эле ушул буларга каршы чыккандар эле пропагандалап жайып койду акырын. Тымызын эле жайып койду. Калп эле буларды жамандамыш болуп, ошо лозунгтарды таратып салыштык. Өзүбүз эле таратып салдык да кайрачы. Аны көргөн жаш балдар, аны көргөн жаш кыздар психологиясы бузулуп атпайбы? Анан сиз чыгып буларга катуу чара көргөндүн ордуна акырын сүйлөп койдуңуз. Дагы жакшы, бизде көп эмес, аз эле пайызын түзөт, көп пайызын түзсө биз унчукпайт элек дегенден кийин бул нормалдуу көрүнүш окшойт деген ойдо жаштар калды да менимчечи.
жоопко билбейм, жоопко тартып тыюу салыш керек эле, мындай лозунгдар менен чыгарбаш керек эле. Буларды тыюу салганга ким тоскоолдук берип атат? Мына Америка десеңер, Америка булардан баш тартты. Америка уже нормально жанагындай эркек менен эркек болбойт деп тыюу салды аларгачы. Как положено аял менен кыздын ортосунда, аял менен эркек үйлөнөт, как положено жашоо курулат деп баягы ЛГБТ меден чыгып буларга тыюу салды. Америка өзү тыюу салып салды. Ал биз деле тыюу салышыбыз керек да. Конкретно чекит коюш керек да, экинчи чыкпагандай кылыпчы. Аялдын укугун биз өзүбүз коргошубуз керек. Эркектер биз коргойбуз. Аялдын укугу кантип корголот? Күйөөгө тийгичи ата-эне коргойт укугун. Ата-эне коргойт. Байкелери, агалары, аталары коргойт. Күйөөгө тийгенден күйөөсү коргойт. Эси күйөөсүнөн да кордук көрүп аткан болсо, анан акыры уже мыйзам коргойт. Мыйзам бар бизде Кыргызстанда. Анан кайдагы бир гейлер, кайдагы бир лесбиянкалар, кайдагы бир педофилдер коргомок беле укугуңарды? Келе созуңарбы? Айланайын айынгандар. Коргобойт булар. Булар өздөрүнүн кругун көбөйтүш максатында силерге ушундай чыгып пропаганда кылышат. Лесбиянкалар көбөйсүн, гейлер көбөйсүн деген максатта. Булардын максаты ошол. Эртерээк көбөйүп, көпчүлүк пайызын Кыргызстанда көпчүлүк пайызын ушул гейлер менен лесбиянкалар түзсө экен деген максат булардыкы. Ошондой болгондой мына президентибиз айткандай, эч ким эчтеке делбей калат ошондо. Унчукпай калат. Анан мамлекетти ошол гейлер, ушул лесбиянкалар башкарат анан. Ушуга алып келебиз биз акыры. Акыры түйүү. Биз каршы болуп категорически чекит кое тургандай кылбасак, акыры ушуга алып келет. Мен кыжырым келет да ушуларды көргөн сайын, кыжырым келет. Көптөгөн айымдардын кыжыры келет. Бирок көптөгөн айымдар чыга албайт, айта албайт, уялат. Барып чачтарын жулгусу келет көп айымдарыбыз биздин. Бирок айла жоктон отуруп калып атышат. Бирок кичинекей кыздар, кичинекей школьница, жанагы 1-класстан баштап 10-11 класска чейинки кыздарыбыз бузулуп кетет буларды көрүп. Ушул психологически бузулуп атат буларды көрүп. Ушундай турбай деп. Боло берет турбай деп. Мейли ошол мен кайрылым. Тыюу салат деген ишенимдемин. Катуу темирдей тартип ушуларга особенно. Биздин мамлекеттечи коррупция деп атпайбызбы? Коррупция менен күрөшөбүз, тиги бандитизм, тиги эң коркунучтуу бул эмес, эң коркунучтуу ушулар. Ушул ЛГБТ сообществолор. Ушул гейлер, ушул лесбиянкалар эң коркунучтуу мамлекет үчүн. Анткени булар мамлекетти жок кылат, улутту жок кылат булар. Бара-бара улутту жок кылат. Ошол эң биринчи очередь ушулар менен алыш керек. Эң биринчи очередь. Аябай коркунучтуу эме катары ушулар менен күрөшүш керек. Калган андан кийин экинчи, үчүнчү эмеге коррупция, анан башкаларын койсо болот. Ошол менен айтарым.